Assalamu alaikum, hurmatlı жамаат. Бүгін біз дағы ушул биогумус жөнүндө сөз кылабыз. Бизге 2-3 күндөн бери түшкөн суроолорго жооп берели. Мынау биогумустан сөл жыланды ажыратып алыш кыйын болуп атат. Кантип ажыратып алабыз деген суроолор болду. Мунун эки жолу бар. Мен билбеген дагы жолу болушу мүмкүн. Мен билген эки жол бар. Биз ошентип эки жол менен чыгарып алат элек. Биринчи жолу бул мынау таза жеп бүткөндө өзү билинип калат. Жеп бүткөндө мындай болгон ящикке көңдөн салабыз. Башка жаңы көңдөн салып, суулап, нымдап, жакшы кылып. Мына жерге 30-40 ящикти тизип коям. Анан бетин анау чатыр менен жаап коям. Жеп бүтүп калганда буларды мынау жагына суу сеппейбиз. Нар жагына дагы суу сеппейбиз. Только мынау ящиктин ичине гана суу себебиз. Биринчи мындай ящиктин айланасына дагы кошуп себебиз кичине. Чтобы мынау жактагы сөл жыландар нымдуулук жерге келиш үчүн. Бул жактар секин кургап келе берет. Курук жакта жүрбөйт сөл жылан. Нымдуу жерде жүрүшөт. Секин акырын ушул ящикке келе берет. Бул жакта нымдуулук түгөнүп, секин бул жакта нымдуулук азайып, мына жака келе беришет. Ушул ящикке эле себип туруп, ящиктин түгүнө суу жеткидей болгондо сууну токтотуп кете бересиз. Көп ашыкча сеппейсиз, түгүнө чейин алып кетпеш керек. Ящиктин түгүнө чейин жетсе болду. Сөл жыландар ошол нымдуулукка карап келет ар тараптан, ол жагынан, бул жагынан, нар жактан келип ушуга чыга беришет. Бул свежий даяр тамак болот буларга. Ошон үчүн ушуга келишет. Мындайынан узун 15-20 ящик, нар жагынан узун 15-20 ящик. Только ушул ящиктин үстүнө гана суу себилет. Чакырабыз да мындайча айтканда, сөл жыландар ушул нымдуулукка келет өздөрү секин агылып. Анан экинчи жолу мындай болгон элек, бул обычный эле биз буудай, арпа ээлеген элек. Ушул элек менен ээлеп атабыз биз дагы. Эми мына ушул гумусту даяр болсо эгер биз бул элек менен ээлеп бүтө албайбыз. Биз башка чоң элек заказ беребиз, ошол менен ээлейбиз. Эгерде сизде азыраак бир 500 килограмм же 1 тонна, 2 тоннага чейинки сөл жыландарды биогумусту мына ушул сита менен эле ээлеп ажыратып алсаңыздар болот. Бирок ээлегенде бул ящиктен кокондору деп коет, жумурткалары өтүп кетет. Өтүп кеткен жумурткаларды дагы 1 ай күтүп, 1 айдан кийин анан дагы ээлейбиз. Мындай кокондор өтүп кетет электен. Ушулардын ичинен 2-ден 20-га чейин сөл жыланын балдары чыгат. Мына электен азыр түшпөй калды, бирок көпчүлүгү өтүп кетет. Ээленип алынган биогумус дагы 1 ай турат. Жанагы кокондору ачылып, чыгып, чоңоюп алгы чейин. Ошол кокондор чыгып, биогумуста жеелбей калган чалаларын дагы жейт. Жеп, ошону жеп отуруп 1 айда чоңоюп, жетилип калат. Анан мына элекке илешип калат. Ушул элекке дагы 1 ээлеп туруп, анан кийин биогумусту сатка чыгарабыз да. Же болбосо огородко себебиз. Анан кече бир видео отчет кылдым эле. Ошол жерде 1-2 эжеке агалар
суроо беришти. Эгерде кыкты сатып алса кандай болот, актайбы, актабайбы деген мааниде түшүндүм мен. Аны дагы азыр түшүндүрүп өтөйүн. Эгерде кыкты сатып алсаңыздар, актайбы, актабайбы, жогоруда мына бир кагазга жазып алган элем, ошону түшүндүрүп кетейин. Мынакей, туугандар, эгерде 1 КАМАЗ навоз алсаңыз, 3000 сомго аласыз. Кайсыл жерде кыкты кандай сатат билбейм, бирок биздин Ош облусунун атырабында ушул 3000ден 1 КАМАЗ кык. Бир ховасы 5000ден, бир портери 800 сом, 1000 сомго чейин. Смотря канчалык жүктөйт, ошого карайт да. Мына хова менен КАМАЗдарга буларга басып жүктөй берет. Мына 1 КАМАЗ 3000 сомго алсаңыз, кыкты үйгө алып келип төктүрдүңүз, жедирсеңиз, эң болбоду дегенде, болбой калды дегенде бир 5 тонна биогумус чыгат ошол 1 КАМАЗдан. Болбосо 6,5, 7 тоннага чейин чыга берет. Мен орточо эле эсептеп койдум, мына 5 тоннаны мисалы 20 сомдон сатсаңыз 100 000 сом болот. 100 000ден мына 3000-иңизди кемитиң. Андан тышкары тракторго жүктөткөнгө бир 1000 сомду кемитип коюң. Канча калып атат? 96 000 сом калып атат. Эгерде сиз тааныш билиш болуп эле, агайыны болуп, арзаныраак эле бер, оптун баарын бир алып кетем 5 тоннаны, бир жүктөп кетем де 15 сомдон бер деп калса, эгер 15 сомдон берсеңиз дагы 75 000 сом акча болот. 75 000ден 5 000-ин расходко чыгарып бериңиз, 70 000 калат. Эгерде бир хова ала турган болсоңуз, 5 000 сомго аласыз, көңдү үйгө төктүрөсүз, жедиресиз сөл жыланга. 7-8 орточо 7-8 тонна, болбосо 10 тоннага чейин, 11-12 тоннага чейин ховалар көтөрө берет жүктү. Эми ал кыктын баягы канчалык тыгыз жүктөлүшүнө карайт да. Трамбовка кылып жакшы жүктөсө көбүрөөк батат ховага. Мен орточо 8 тонна эсептедим. 8 тоннаны мисалы 20 сомдон сатсаңыз, 8 тоннаңыз 140 000 сом пул болот экен. Мен 7 тоннаны эсептеп койпун. 8 тоннаңыз 160 000 сом болот. 160 000ден 10 000-ин 140 000 дейли, 7 тонна чыкты дейли. 7 тоннанын 10 000-ин кемитип коюң расходко, трактор жана башка суу, пуу, ошого окшогон майда шүйдөлөргө 10 000 чыгарып коюң, 140 000ден 130 000 калып атат. Эгерде 20 сомдон сатсаңыз. Эгерде жанагындай болуп, оптун бир алып кетем деп 15 сомдон сатып жүрсеңиз, 105 000 сом болот. Ал эми эң кичине портер. Бир портер алсаңыз, бир портерден 800 1 тоннага чейин биогумус чыгат. Бир портер кыктан. 800 килограммды эсептедик биз. 800 килограммыңыз 20 сомдон 16 000 сом пул болот. Эгерде 15 сомдон сатсаңыз деле түзүк эле пайда калат. 1000 сомго алып 15 000 сом, 10 000 сомго сатсаңыз пайда болуп атабы, болбой атабы өзүңүз эсептеп көрүңүз, чамалап көрүңүз дегендей. Ушундай туугандар, мен болушунча түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылдым. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биздин кыгыбыз мындай болчу. Бурун биринчи видео тартканыбызда. Ушул бетинде 40 сантиметр, мында 40 сантиметр курук болчу көң. Мына экөөнүн аралыгы 40 сантиметр болчу. Биз ушуну 40 сантиметрди алдык.
алып мынау жерге таштадық. Мына борт қылып, мынау жерді борт қылдық. Мынау жағындағы шындай қылып борт қылдық. Шипір менен тостық. Мына шипір. Жаман эски коску шипырлар менен тосып, мындай кылып борт кылдык. Мынау да үстүндөгү кыктарды полный мынау бурчтарга тыгып, суулап, мына бурчтарга салдык. Ошондо үстү мындай тегиз болуп калды. Мынау жер желип бүткөн уже. Сөл жыландар жеп бүткөн. Бул жерге бир 10 см эле кык таштап койгонбуз, чтобы калган каткан сөл жыландар жеп турсун. Азыр эми биздин сөл жыландар мынау жактагылар мынауну жейт. Мынау жактагылар мындайынан өздөрү издеп, мына ушул жердеги жээлелек, чала жээлген, же болбосо жаңы еще вообще сөл жылан аралай элек кыктарды жейт. Мына чекелер ушулар. Бул чекелерди бул эми биз таза 100% болбосо да 95% жедиришибиз керек да ушуну. Бул эми мен өзүмүн эле кантип жедириштин айласын изденип атып, ушундай кылдым. Сөл жылан баксаңыздар, өзүңүздөр дагы үйрөнүп каласыздар. Баягы 10 бука байлап алган адамдай болуп эле күнүгө жумуштан келип, ушул иш менен алек боло бересиз, өзүңүз эле кызыгып каласыз. 10 бука байлап алгандай эле ишти кылып жүрө бересиз. Оңой эле, кыскасы бул бизнес дейбизби же кошумча каражат табуу дейбизби? Ал жогоруда айтып кеткен расчеттор, эсептер булар 1 айда болуп калбайт, 2 айда болуп калбайт. 3 айда дагы болуп калышы мүмкүн эмес. Аз-маз сабыр кылыш керек, чыдаш керек, күтө туруш керек. Кичине баш аякты жыйып, бутка туруп алгы чейин. Биздики мына 17 килограммдан баштап ушул немеге жеттик. Биз дагы эми пайдага чыктык. Мына 1 жыл дегенде эми пайдага чыктык. Буюрса мынаны сатсак, биз мындайча айтканда бизнес кылып аткан адам катары өзүбүздү ошондой ойлосок боло берет да. Чакан кичи бизнес деп койсок туура болсо керек. Каналга катталгыла туугандар. Дагы ушуга окшогон кызыктуу видеолорду сиздер менен бөлүшүп турабыз. Лайк басып, дос жолдошторго бөлүшүп, каналдын өсүшүнө, өнүгүшүнө салымыңыздарды кошуңуздар. Алдыда дагы жакшы пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз деп сөз берип кетет элем. Көрүшкөнчө аман болгула. Кийинки видеодо